Salam dostlar. Magellan audio kitabının ikinci bölümün uğuğa dayarsızbı? Kitaptın birinci bölümü sizge qanday ta'sir qaltırdı? Jaqtıbı? Eger jaqqan bolsa, videonun astına like qaltırıp, dostlarыңызға bölüşіңіз. Eger qattala elek bolsoңuz, kanalga qattalыңыз деп sunuş qılmaqçımın. Anda ikinci bölümdü başladık. 1520 жылы 1 апрель күні Пальма бутактуу жекшемби дини ыйык күнүнүн урматына Магеллан бардык капитандарды чиркөөлүк жөрөлгө жана майрамдык түштөнүү өткөрүү үчүн өзүнүн кемесине чакырды. Викториянын капитаны Мендоса жана Консепсион кемесинин капитаны Кесадо түштөнүүгө катышпады. 2 апрелге караган түнү козголоң башталды. Козголоңчулар камактагы Картахенаны бошотушуп, мурда ал капитандык кылган Сан-Антониону колго алмак болушту. Алар акырындык менен сүзүп барышып, уктап жаткан капитан Мишкитаны кармашып, чынжырлап байлап салышты. Кеменин башкы айдоочусу Хуан де Элориага каршылык көрсөткөндүгү үчүн Кесадо аны бычак менен сайып өлтүрдү. Козголоңчулар кемеге Себастьян Элканону капитан кылып дайындашты. Магеллан козголоң жөнүндө таң атканда гана билди. Анын жетекчилигинде дээрлик курал жарагы жокко эсе Тринидад жана Сантьяго кемелери гана калды. Ал эми козголоңчулардын колундагы Сан-Антонио, Консепсион жана Виктория үчөө тең чоң кемелер эле. Бирок козголоңчулар андан ары кан төгүүнү каалашпады. Себеби ал үчүн Испанияга кайтканда жооп берүүдөн ойлонушту. Алар Магелланга кайыкта кат менен өкүл жөнөтүштү. Каттын мазмунунда алардын максаты Магелланды королдун буйруктарын так аткарууга мажбурлоо экенин, эгер бардык чечимдерди алар менен кеңешип, өз алдынча иш кылбаса гана Магелланды капитан катары эсептей турганын жазып жөнөтүштү. Андан аркы сүйлөшүүлөр үчүн Магелланды өздөрүнүн кемесине чакырышты. Аларга жооп катары Магеллан аларды өз кемесине чакырды. Алар да келүүдөн баш тартышты. Кат алып келген кайыктагы өкүлдөрдүн алаксыганынан пайдаланып, аларды дароо колго алып, кайыктарын тартып алды. Эми козголоңчулар Магелландан кол салууну күтүп калышты. Бирок алар жасалуучу соккуну Сан-Антониого болушун болжолдоп даярданышты. Бирок Магеллан Викторияга кол салууну чечти. Себеби анда португалиялык моряктар көбүрөөк эле. Alguacil кызматындагы Гонсало Гомес де Эспиноса жана 5 ишенимдүү адамы менен бир кайык Викторияга карай жөнөдү. Кемеге жетип, ага көтөрүлгөн Эспиноса капитан Мендосага капитан генерал Магелландын сүйлөшүүлөр боюнча жаңы сунуш катын тапшырды. Мендоса катты мыскылдуу күлүп окуп баштады. Бирок аягына чыгууга үлгүрбөдү. Эспиноса анын мойнуна курч бычагын сайып алды. Эспиносанын жөкөрлөрү биринен сала бири капитанды сайгылап салышты. Виктория кемесинин командасы кырдаалды толук түшүнүп даярданганча эле кемеге мыкты куралданган Дуарте Барбоза жетектеген экинчи топчуга келди. Алар экинчи кайык менен байкалбай келип турушкан эле. Викториянын экипажы каршылыксыз баш ийип беришти.
Магеллан карамагындагы 3 кеме Тринидад, Сантьяго жана Виктория козголоңчулардын качып кетүүсүн тосуу үчүн бухтанын чыга беришин ээлеп алышты. Викторияны тарттырып жибергенден кийин козголоңчулар ачык салгылашка өтүүдөн баш тартып, түн киришин жана караңгылыктан пайдаланып, Магелландын кемелеринин жанынан акырындык менен өтүп, ачык океанга чыгып кетүүнү пландашты. Бирок ал ойлору ишке ашпады. Сан-Антонио аткыланып, абордажга алынды. Каршылык көрсөтө алышпагандыктан өлгөндөр болбоду. Анын артынан эле Консепсион да багынып берди. Козголоңчуларды соттоо үчүн атайын трибунал түзүлдү. Козголоңго катыштыгы бар 40 адам өлүм жазасына өкүм кылынды. Бирок ошол эле жерден кечирилди. Себеби экспедиция үчүн мынчалык сандагы морякты жоготуу оорго турмак. Адам өлтүргөн Кесадо өлүм жазасына тартылды. Ал эми козголоңго активдүү катышкандыгы үчүн король өкүлү мурдагы капитан Картахенаны жана бир диний кызматкерди Магеллан өлүм жазасынын ордуна флотилия кеткен учурда ошол жээкке таштоо чечимин чыгарып, кийин бул экөөнүн өлүү же тирүүлүгү жөнүндө эч кандай кабар болгон эмес. Май айында Магеллан Жуан Серран башчылыгындагы Сантьягону чалгындоо үчүн түштүккө жөнөттү. 60 миль түштүккө жүрүп, Санта-Крус бухтасын табат. Бир канча күндөн кийин кеме бороонго туш келип, башкарууну жоготуп талкаланат. Бир адамдан башкасы аман калып, жээкте куралсыз жана азык-түлүксүз калышат. Алар кургактык аркылуу кыштоодогу командага жол алышат. Бирок аштыктан кыйналган команда бир канча жумада кыштоого араң жетишет. Сантьяго атайын чалгындоо кемеси эле. Аны жана андагы азык-түлүк, курал-жарактарды жоготуу экспедицияны чоң чыгымга учуратты. Жуан Серранды Консепсионго капитан кылып дайындады. Сан-Антониону Мишкита, Викторияны Барбоза башкарып, бардык 4 кеме да Магелландын толук көзөмөлүнө өттү. Кыштоо учурунда моряктар жээкте жашаган жергиликтүү адамдар менен алака кылып турушту. Жергиликтүүлөр узун бойлуу келип, кышында сууктан сактануу үчүн буттарын чөптөр менен уруп чулгап жүрүшчү. Аларды ошондуктан патагониялыктар же болбосо чоң буттуулар деп аташкан. Алар жашаган аймак да алардын атынан Патагония деп аталып калган. Испан королунун буйругу боюнча экспедициянын жолунан учураган элдерден өкүл катары Испанияга алып келүү керек болчу. Бирок моряктар бийик бойлуу жана күчтүү жергиликтүүлөргө күч колдонуу кыйын экенин түшүнүшүп, айлакерлик амалын колдонушту. Алардын экөөсүн чакырып, колдоруна ар түрдүү белектерди толтура беришти. Аларды колдору белектерге толгондон кийин узун боо сапталган бычактарды беришкенде, аны алууга колдору белекке толгон патагониялыктар бычакты буттарына байлап коюуга макул болушту. Моряктар байламыш болуп экөөсүнүн да буттарынан бекем туткундап алышты. Бирок бул үчүн жергиликтүүлөр менен кагылышуу болуп, эки тараптан да өлгөндөр болду. Баягы туткундалган эки патагониялык да экспедиция менен Испанияга жете албай өлүмгө учураган. 1520 жылы 24 августта флотилия Сан-Хулиан бухтасынан чыкты. Кыштоо учурунда экспедиция 30 кишисинен ажырады. 2 күндөн кийин аба ырайынын кескин начарлашынан улам Санта-Крус бухтасына токтоого мажбур болушту. 18 октябрда гана флотилия жолго чыкты.
Жолго чыгаар алдында Магеллан бүт кемелерге кысыкты издеп 75 градус түштүк кеңдикке чейин сүзөбүз. Эгер ошондо да кысык табылбаса, сүзүү багытын чыгышка карай буруп, илгери үмүт тумшугу аркылуу Татымалдар аралына жол алабыз деп жарыялаган. 21 октябрда кемелер 52 градус түштүк кеңдикке жеткенде, материктин ички бөлүгүнө карай созулган кууш кысыкка туш келди. Сан-Антонио жана Консепсион чалгындоо үчүн ичкери карай жөнөтүлдү. Алар чалгынга кеткенден соң 2 күнгө созулган каттуу бороон болду. Чалгындагы кемелер кыйроого учурап калдыбы деп өтө кооптонуу менен күтүп отурушту. Чындыгында эле алар аз жерден кыйрап кала жатышкан эле. Чалгындагы кемелер алдынан дагы бир бухтаны, анын ары жагында дагы бир канча бухта жана кысыктар көрүндү. Текшерүүдө суунун дайыма туздуу бойдон калганы жана кемеден ташталган лоттун улам суу астына тийбей жатышынан улам 2 кеме да кысык табылгандыгы жөнүндөгү кубанычтуу кабар менен артка кайтышты. Бул кабардан кийин флотилия кысыкка карай сүзүп, аскалардын лабиринти жана кууш өткөлдөрдү аралап көп күн жүрүштү. Бул кысык кийин Магеллан кысыгы деп аталып калган. Түштүк тарабындагы жерлерден түндө ар кайсы жерден от күйгөнүн көрүштү жана оттуу жер деп аташты. Сардин дарыясы деп аталган бухтага жеткенде кеңешмеге чогулушту. Сан-Антонионун башкы айдоочусу Эстебан Гомеш алдыдагы жолдун баарына белгисиз экени жана азык-түлүктүн аз калгандыгын айтып, артка кайтууну сунуштады. Бирок башка офицерлер аны колдоого алышпады. Магеллан капитан Бартоломею Диаштын тагдырын жакшы билчү. Себеби ал илгери үмүт тумшугун ачкандан кийин кыйынчылыкка чыдабаган командасынын талабына моюн сунуп артка кайткан эле. Магеллан кемелер алдын карай гана сүзөт деп жарыялады.